Ак районунун башынан акырына чейин чек ара жайгашкан. Анан экинчиси бул жанагы бийик тоолуу аймактар боюнча, райондор боюнча. Ошол кээ бир бизде бийик тоолуу айылдар бар, тизмеге кирбей калган. Кээ бир шаарларда ошо бийик тоолуу аймактардын арасы тизмесине кирип калган да. Ошолорду бир сыйра карап чыгалы деп атабыз. Анан мына кен байлыктар боюнча бул экология бизде биринчи кезекте турат. Адамдардын ден соолугу, өзүңүздөр билесиздер, мына бул жактан азыр Чаткалдан алтын каскандар биздин Аксы район территориясына биз тараптан кирип келатат. Бизде суу эң чоң байлык. Ошолорубузду сактап калыш керек. Ошолорду көзөмөлгө алалы. Чаткалды, Ала Буканы мына көрүп атабыз бардыгыбыз. Азыр бүгүнкү күндө экология абалы кандай болуп атат? Кенди кантип казып атышат? Кантип тутуп атышат? Тоо ташты кандай кылып талкалап атышат? Эртең келечекте суубуз эмне болот? Токойлорубуз эмне болот? Деп ошол багытта дагы биз барганда иштер жүргүзөбүз. Шогул жактарга барып калсаңыз, ошо биздин айылга бир сайдык керек болуп атыр да, десат керек болуп атыр. Анан мен дегенде жаштардын баары Россиялап иштеп жүрүп, көп балдарды ата-энеси карайт да бердечи. Ошондо ошо бир сайдыкыбыз болсо биздин анча жеңилдик болот эле дейм да ошону. Анчадан бери айтабыз, буну көп эл колдоп атыр, бирок жыйынтык жок. Ушуну бир карап койсоңуз буларга да. Элге ак кызмат кылып, чынчыл, ак ниет депутаттардан бол. Дайым ишиң ийгилик, үй бүлөңө тынччылык.